Мына кийинки учурда Ош областында пахта аянттары аябай көбөйө баштады, аябай эмес болсо да. Эми мындан ары ушу менен токтобой, мисалы кийинки дагы кайра иштетүүчү жактардын жагдайларда маселелер барбы планда ошол областта? Сурооңуз мындай жакшы маанилүү болду да, багыты да туура болду. Кайра иштетүүчү боюнча сүйлөшүүлөр, баягы сунуштар жүрүп атат, бизде бар. Эми түшүндүгүмдө бул пахтаны терип эле сырье катары сатып бербей, ушул өзүбүздө баягы мурунтан тарыхыбызда бар кайра иштетүүчү кездемени жасоого чейин алып келсек деген ойлор бар да. Жанагы кластерлик өнүгүү деп атпайбызбы? Ошол пахта эң биринчи мындай көрсөткүч болот да. Түшүндүгүмдө ыйкан өстүрүп пахтаны жыйнап бергенден кийин аны кайра биринчи иштетип, экинчисин жанагындай жасап, андан кездеме жасап, кездемеден кийин тигип, баягы акыркы стадиясына чейин жетип берсек, ошондо ар бир тармагы ошол өзүнчө бир кластер деп аткан болсо да, ар бир тармак иштейт да. Анан жумуш орундары болот, налогтун түшүүсү көбөйөт ошо менен. Бул пахтаны эми өзүңүздөр билесиздер, отходу жок өсүмдүк да. Уруунан май чыгат, майды да бир жакшы сапаттуу май алгандай кылып жасаганга баягы иш буга чейин жүрүп аткан экен. Эми азыр ошол аянттардын аздыгынан баягы бир инвесторлор келгенде айтат да, силерде аянт аз экен азыр депчи. Ошондуктан ушул аянтты ушу пахтаны өстүрүү аянтын көбөйтүү боюнча иштер жүрүп атат. Билесиздер, жылдан жылга акырындан көбөйүп келатат. Быйыл мына 10.495 гектар жер, бул 10.500 гектар жер десек болот. Быйыл айтылганда терүү убактысы болуп атат. Түшүндүүлүгү деле жаман эмес да. Орусчада можно кичине? Орусчабы?